11 декабрда өткөн шайлоонун жыйынтыгында аялдар тең укуктан ажыратылганы байкалганын гендер жаатында эксперттер айтып чыгышты. Ошондой эле шайлоодон жеңген партиялардын кийинчерээк тизмени кайрадан өзгөртүп жатышына да тыюу салган чечимдерди мыйзамдаштыруу зарыл дешет алар. Айгерим Жаныкул уда өткөн шайлоонун жыйынтыктары кандай болгонун айтып берет. Кыргызстанда гендердик теңдикти сактоо, тең укуктуу башкаруу, коомдогу саясаттагы аялдардын ордун жогорулатуу деген чакырыктар байма-бай эле айтылып келет. Бирок өткөн жылдын декабрында өткөн жергиликтүү кеңешке болгон шайлоодо бул көрсөткүч 2 эсеге азайгандыгы далилденди. Шайлоого сар эсеп салган адистер 86 айылдык кеңеште бир дагы аял киши катышпаганы, кыргыз бийлигиндеги аялдардын ролу алсызданып жатканынан кабар берет дешет. Негизги маселе бул ошол 30% үстөктү биз сактап кала албай атабыз да. Бул бир маселе. Экинчиси ошол жерге барган жалпы депутаттардын деңгээли жөнүндөгү маселе. Албетте мен ойлойм, жана орус тилинде да айтып кеттим, биз бул амбициялуу, бирок ошондой болсо дагы жалпы дүйнөлүк рейтингте айымдардын ошол чечим чыгаруу деңгээлиндеги көрсөткүч боюнча Кыргызстан 98-орунда турат. Мен ойлойм, бул абдан төмөн көрсөткүч. Жана ошондой эле бул көрсөткүчтү жакшыртуу багытында, ошол эле учурда айымдардын чечим чыгаруу деңгээлинде көбүрөөк пайызы болушу үчүн биз 50% деген квотадан качпашыбыз керек. Ошондой эле аялдардын шайлоого катышканы шаардык кеңештерде да байкалган. Мурунку шайлоолордо аялдардын саны 25% болсо, бул ирет 21% деп өлчөндү. Анткени менен баш мыйзамдын 16-беренеде эркектер менен аялдар бирдей укуктарга жана эркиндиктерге, аларды ишке ашыруу үчүн бирдей мүмкүнчүлүктөргө ээ деп жазылган. Ошондой эле мыйзамда парламенттин шайлоодо 30%дан кем эмеси аял, шайлоого катышкан партиялардын 30%дан кем эмес аялдардан турууга, аял президент болууга укуктуу деп жазылат. Адистер бул ченем турмушта ишке ашпай жатканына камтама. Бирок жергиликтүү кеңештер боюнча эксперт Сайынбек Эсенбеков аялдарда дегенде саясатка катыштыруу үчүн даярдоо керектигин ойдо. Биз кандай жыйынтык болсо да, бул бүгүнкү биздин коомдун пайда болгон жыйынтыкты биз кабыл алышыбыз керек. Бүгүнкү бул кабыл алган жыйынтык боюнча биз эмне үчүн аялдар аз болуп калды, бүгүн шайлоо бүткөндөн кийин гана чуу көтөрүп баштадык да. Негизи муну астын ала эртерээк мыйзам чегиндеби же биринчиден мыйзам чегинде биз муну жөнгө салуу керек да. Экинчиден жергиликтүү кеңешке келчи активдүү, мыкты, татыктуу депутаттык статусу таатай турган аялдарды боюнча иштеш керек дейт. Мындан тышкары мамлекеттик каттоо кызматынын дарегине дагы сындар айтылды. Алсак эксперттер өткөн референдум, жергиликтүү кеңешке болгон шайлоонун жыйынтыктарында шайлоочулардын тизмеси сапатсыз түзүлүп, жарандардын нааразычылыгын эске салат. Не было видно, что раздавали извещения. Мисалы Чүй облусу боюнча биз байкоо жүргүзгөндө айрым шайлоочулар ошол күнү шайлоо өтүү тууралуу маалымат да алышкан эмес. Мисалы мен Токмукто жашаган адам катары айта турсам, биздин үйгө да эскерүү берилип, шайлоо болору тууралуу маалымат алган жокпуз. Шайлоого чейин башка тизме утуп чыккан соң талапкерлердин ордун алмаштырган партиялардын аракетине кара дагы чектөө киргизүү зарыл. Парламент депутаты Айнуру Алтыбаеванын ою бул туурасында төмөндөгүдөй. Жумшак тизме менен деген механизм менен, жумшак тизме менен деген механизм, мандаттарды бөлдүрүү механизмы иштеп жатат. Бул туура эмес механизм. Биз ошого мыйзам долбоордо бир эле баягы бекем тизме калсын деген сунуш менен норма киргизилип атат. Өзүңөр туура түшүнөсүңөр, анткени мен ойлойм, бул туура эмес. Шайлоодон кийин 2 күндүн ичинде партия баягы бекитилген тизмени кайрадан карап чыгып, мандаттарды бөлүштүрүүдө бир башка критерий менен бөлгөнү туура эмес деп эсептейбиз. Адистердин айтымында шайлоонун жыйынтыктарына берилип жаткан баа жөн жерден эмес. Алдыда кыргызстандыктарды дагы бир ири шайлоо, президентти тандоо өнүктүгү турат. Ушундан улам кетирилген кемчиликтерди эске алуу менен тиешелүү күтүлүп жаткан президенттик шайлоонун ачык айкын өтүүсүнө дыкат даярдануу зарыл дешет. Айгерим Жаныкул, Уран Жапаров, Канал 11.